Өмүрбекова менен Чолпонбаев иштен алынды. Вице-премьер-министр Алтынай Өмүрбекова жана саламаттыкты сактоо министри Космосбек Чолпонбаев кызматтан бошотулду. Президент Сооронбай Жээнбеков бүгүн 1-апрелде кол койгон жарлыкка ылайык Кыргыз Республикасынын Конституциясынын 87-беренесинин 1-бөлүгүнө Кыргыз Республикасынын өкмөтү жөнүндө Кыргыз Республикасынын конституциялык мыйзамынын 24-беренесинин 4-бөлүгүнө ылайык Кыргыз Республикасынын вице-премьер-министри кызматынан Өмүрбекова Алтынай Сейитбековна жана Кыргыз Республикасынын саламаттыкты сактоо министри кызматынан Чолпонбаев Космосбек Сариевич бошотулду. Кыргызстанда 1-апрелге караган түнү коменданттык саат эрежесин бузган 147 адам кармалды. Бул тууралуу Ички иштер министрлиги кабарлады. Мындан тышкары 12 автоунаа атайын жайларга токтотулду. Кармалгандарга милиция түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, эртең менен кое берди. Бишкекте 119, Ошто 2, Жалал-Абадта 10, Сузак районунда 8, Кара Суу районунда 8 адам кармалды. Ал эми Ноокат районунда коменданттык сааттын талаптарын бузгандар болгон жок. Коронавируска байланыштуу Бишкек, Ош жана Жалал-Абад шаарларынын, Ош областынын Ноокат, Кара Суу райондорунун, ошондой эле Жалал-Абад областынын Сузак район аймактарына 25 марттан 15 апрелге чейин өзгөчө абал киргизилген. Бул аралыкта аталган аймактарда коменданттык саат учурунда кечки саат 8ден таңкы 7ге чейин көчөдө адам да, машина да жүрбөшү керек. Ысык көл обсервация жайынын терезелери талкаланды. Ысык көл областына караштуу Түп районунда жергиликтүү милиция коронавируска байланыштуу обсервацияга адамдар жаткырылган жайдагы окуяны териштирип жатат. 1-апрелге караган түнү райондун Ысык көл айылындагы Маяк балдар лагерине белгисиз бирөөлөр келип терезелерди талкалап кетишкен. Баштапкы маалыматка караганда алар бул жерде обсервация болушуна каршы чыгышкан. Буга чейин ушул айылдын эли Байзак жана Түп айылдарынан райондук ооруканага жаткырылган 2 дааватчынын үй бүлөсүн киргизбей койгону айтылган. Жергиликтүү бийлик аларды балдар лагерине жаткырабыз деген. 31 мартка карата облус боюнча 96 адам обсервацияда экени кабарланган. Ысык көл айылында үй карантин эрежесин сактабаган 8 адам милдеттүү түрдө обсервацияга алынганын республикалык штаб билдирген. Алар чет өлкөлөрдөн, Орусия, Туркиядан кайтып келген жана үй карантининин шарттарын бузган. Сулайманов өзгөчө абалды узартууга болбойт. Кыргызстанда 15 апрелден кийин да өзгөчө абалды узартууга болбойт. Бул тууралуу Жогорку кеңештин 1-апрелдеги жыйынында Бир Бол фракциясынын лидери Алтынбек Сулайманов билдирди. Анын айтымында, эгер өлкөдө өзгөчө абал узарып кетсе, жарандардын жашоо турмушуна, өлкө экономикасына абдан чоң зыян келет. 15 апрелге чейин тиешелүү органдар коронавирус жугузуп алган адамдарды текшерип, аларды карантинге алышы керек. Ал эми калган жарандардын эркин жүрүшүнө шарт түзүлүшү керек. Болбосо өлкөгө кыйын болуп калат, деди Сулайманов. Ошондой эле эл өкүлү учурда коронавирусту аныктоочу тест системалар абдан аз болуп жатканын белгилеп, өкмөт көп сандаган тесттерди сатып алышы керек деген кошумчалады. Түптө 1 айыл толук изоляцияга алынды. Ысык көл областында жергиликтүү ыкчам штабтын чечими менен Ысык көл айылы толугу бойдон изоляцияга алынды. Бул тууралуу 1-апрелде коронавируска каршы республикалык штаб кабарлады. Ысык көл айылы Түп районунда жайгашкан. Ал жерде үй карантин эрежесин сактабаган 8 адам милдеттүү түрдө обсервацияга алынды. Штабдын маалыматына караганда, алар чет өлкөдөн кайтып келип, үй карантинин шарттарын бузган. 38,5 миллион сом дарыгерлерге кошумча төлөнүп берилет. Коронавируска каршы күрөш эсебине түшкөн каражаттын бир бөлүгү медицина кызматкерлерине кошумча айлык акы катары төлөнүп берилет. Бул тууралуу өкмөттүк аппараттын маалыматтык саясат бөлүмү кабарлады. Маалыматта айтылгандай, мындай чечимде коронавируска каршы күрөшүү чараларына жумшалуучу акча каражаттарын бөлүштүрүү комиссиясы 31 мартта кабыл алды. 31 мартка карата депозиттик эсепке 61 миллиондон ашык акча түшкөн. Анын 38 миллиондон ашыгы илдеттин очогунда иштеп жаткан дарыгерлерге берилет. Өкмөттүн 28 марттагы токтому менен
Саламаттыкты сактоо министрлиги үчүн депозиттик эсеп ачылган. 31 мартта Кыргызстанда коронавирус жуккан 13 жаңы учур катталып, жалпы илдетте жугузуп алгандардын саны 107 кишиге жеткен. Ал эми бүгүн 1 апрелде дагы 4 адамдан табылды. Быйыл абитуриенттер окууга онлайн кабыл алынышы мүмкүн. Билим берүү жана илим министри Каныбек Исаков жогорку окуу жайлардын ректорлору менен онлайн конференция өткөрдү. Бул туурасында аталган ведомствонун маалымат кызматы билдирди. Министр жогорку окуу жайларда жүргүзүлүп жаткан дистанттык окутуу маселесине токтолгон. Ал мындай кризистик кырдаалда студенттерге карата ийкемдүү мамиле жасоо менен бирге ректорлорду дистанттык окутуунун шарттарын жакшыртууга өзгөчө көңүл бурууга чакырганы айтылат. Исаков бардык деңгээлдеги окутууну камсыздоо үчүн антикризистик план иштелип чыкканын, мындан ары анын негизинде иш жүргүзүлөөрүн белгилеген. Дистанттык окутууну жакшыртуу үчүн окутуучуларга усулдук же дагы башка кандай жардам керек болсо берилиши керек. Студенттердин онлайн окутууга катышуусу көзөмөлдөнүп, окутуучулардын ишине мониторинг жүргүзүү зарыл. Бул процессти координациялоо ар бир окуу жайдын ректоруна милдеттендирилет, деди Исаков. Ошондой эле министр алдыда келе жаткан жайкы сессия бүтүрүүчү курстардын мамлекеттик экзамендерин компьютердик тестирлөө менен өткөрүү мүмкүнчүлүктөрүн карап чыгуу жана жогорку окуу жайларга онлайн кабыл алуу маселелери боюнча жумуштар ыкчам аткарылышы керектигин белгиледи. Министрдин орун басары Нурлан Өмүров контракт маселеси боюнча ар бир жогорку окуу жай өзү чечим кабыл алышы зарыл дейт. Ал 8 апрелден тарта жума сайын ар бир окуу жай дистанттык окутуунун жүрүшү боюнча маалымат берип турушу керектигин кошумчалады. Москва четинде кыргызстандык мигранттар жашап жаткан чатырлар өрттөндү. 31 мартка караган түнү Москванын четинде коронавируска кабылгандар үчүн курулуп жаткан оорукана аймагында өрт чыкты. Курулушта иштеген айрым кыргызстандыктар документ кийим-кече акчасынан айрылганы айтылууда. Курмандыктар жок. 8000дей куруучу чатырларда жашап жаткан ютубер Санжар Калматай алардын катарында 2000 кыргызстандык бар экенин кабарлады. Объектте электрик катары тартылган кыргызстандык Нурбек Абдрахмановдун айтымында жалпы 70 чатыр болгон, анын 7-өсү өрттөнүп кеткен. Күн суук болгон үчүн чатырларда меш жагылчу. Өрт ошондон тутанган, дейт ал. Оорукананын курулушу 2 апта мурун башталган, дагы 1 апта ичинде объект бүтүшү керек деген талап бар. Маселе Кыргызстандын Россиядагы элчилигинин көзөмөлүндө. Жабыркаган жарандарга жаңы документтер берилет. УКМК коронавирус аныкталган учурду жашырып жатат, деди Сурабалдиева. Чүй областынын Сокулук районунда коронавирус катталгандыгы боюнча маалыматты жокко чыгарып, УКМК абалды элден жашырып жатат деп билдирди Жогорку кеңештин депутаты Эльвира Сурабалдиева бүгүн 1 апрелде кезексиз жыйында. Анын айтымында ал кечээ 31 мартта Сокулукка барып 40 киши обсервацияда жатканын өз көзү менен көрүп келген. Маалымат булактарында Сокулукта илдет катталгандыгы боюнча маалыматты жокко чыгарып, аны тараткан адамды мажбурлап кечирим суратып жатасыздар. А бирок азыр 40 адам обсервацияда жатат, демек аныкталганы чында. Сиздер элди алдап, жашырып, баштарын айландырып жатасыздар, деди ал УКМКнын өкүлүнө кайрылып. Депутаттын айтуусунда Сокулук райондук мамлекеттик администрациясынын кызматкерлеринин Дубайдан келген жубайынан коронавирус аныкталган. Азыр администрацияда 40 адам жаткырылып, райондо карантин жарыяланды. Ачыкталган маалыматты элден жашырып, кечирим суратып, кайра жокко чыгарып, башын айлантпагыла, деди Сурабалдиева. Кыргызстанда доллар бир күндө дээрлик 2%га кымбаттады. Улуттук банктын расмий сайтындагы маалыматка караганда 31 мартка карата доллар 80 сом 81 тыйын болсо, 1 апрелде 82 сом 20 тыйын болуп, курсу 1,72%га жогорулады. Кыргызстанда акыркы 3 жылдан бери 69 сомдун тегерегинде туруктуу кармалып келген доллар март айында кымбаттай баштады. Алгач 10 мартта 3 сомго кымбаттаса, 20 мартта 85 сомго жетип, кайра арзандаган. Мындай көрүнүштү Улуттук банк дүйнөдө жана өнөктөш мамлекеттерде каржы рыногунда болуп жаткан олку солкулукка байланыштырган.
1 апрелде саат 12:00 карата Кыргызстанда COVID-19 вирусу дагы 4 кишиде аныкталды. Бул тууралуу Саламаттыкты сактоо министрлигинин коронавирусту алдын алуу штабынын жетекчисинин орун басары Касымбек Мамбетов билдирди. Алардын бирөө Жалал Абад шаарында, бирөө Сузак районунда, бирөө Кара Көл шаарында жана бирөө Чүй областында катталган. Ошентип Кыргызстанда бул илдетке чалдыккандардын саны 111 болду. Алардын 11 балдар. 18 марттан 31 мартка чейинки коронавирус жуккандардын жалпы саны 107 болчу. Алардын 3-ü айыгып чыккан. 25 марттан 15 апрелге чейин көпчүлүк аймактарда өзгөчө абал жарыяланган. Жаңы аныкталган учурлардын ичинен бирөө сырттан келген, тагыраагы Россиядан, 3-ü оорулар менен байланышта болуп жуктуруп алышкан, деди Мамбетов. Казакстан Кыргызстанга ун ташуу жагынан чектөө койду. Бул тууралуу 1 апрелде парламентте сүйлөп жатып, вице-премьер-министр Эркен Асырандиев билдирди. Анын айтымында буга чейин казак тараптан ун чектөөсүз кирип жаткан. Бирок 26 мартта казак өкмөтү убактылуу чектөө киргизилгенин билдирди. Айына 30 000 тонна өлчөмүндө квота аныкталды. Чоң капка өткөрмө бекетинде да Кыргызстанга ун ташып кирүүгө чектөө коюлду. Асырандиев буга байланыштуу кыргыз тарап Орусиядан 100 000 тонна буудай боюнча сүйлөшүү жүрүп жатканын билдирди. Ош шаары менен Кара Суу жана Ноокат райондорунун коменданты Малик Нурдинов кошуна жайгашкан, бирок өзгөчө абал киргизилбеген райондордун тургундарына кайрылып, аймакка келбей турушун айтты. Нурдинов 5 райондун жашоочуларына кайрылган. Каракулжа, Өзгөн, Чоң Алай, Алай, Араванда өзгөчө абал эмес, өзгөчө кырдаал тартип иштеп жатат. Бул райондун тургундары бир жолду жапсаң, кайра бир жол ачып, максатсыз расмий өткөрмө кагазсыз өтүүгө аракет кылууда. Андай болбойт. Ошко, Кара Сууга, Ноокатка келбегиле, өзүңөр сак болгула. Айрым жерлерде оору менен байланышып калгандар бар. Алар экспресс тесттен өтүп жатат. Бүткүчө сабыр кылып чыдап туруу зарыл. Карантинди бузбаганга аракет кылгыла, кооптуулукка кабылбагыла, деди Нурдинов. Абалы оор делинип жасалма дем алдыруучу аппаратка кошулган бейтап өз алдынча дем алып калды. Кыргыз өлкөсүндө коронавирус инфекциясын жуктуруп алган адамдардын ичинен 3-өөнүн абалы оор делинип, алар жандандыруу бөлүмүндө жаткан. Алардын ичинен 2 бейтап Ноокатта, 1 бейтап Ош областтык биргелешкен ооруканасында жатып, жасалма дем алдыруу аппаратына кошулган. Жасалма дем алдыруу аппаратында жаткан бейтап учурда өз алдынча дем алып калды. Бирок жандандыруу бөлүмүнөн чыга элек, азыр абалы өтө оор экенин Саламаттыкты сактоо министрлигинин коомдук саламаттыкты сактоо башкармалыгынын жетекчисинин орун басары Касымбек Мамбетов билдирди.